Устаз туалетте көп ойлоном. Ойлонбош үчүн эмне кылыш керек? Негизи эле урматтуу мекендештерим, туалетте, дааратканада, ажатканада ойлонбош керек, башка ойду ойлош керек, ачык эле. Бирөөлөр музыка чыкканда, дагы кошумчалап айта турган болсок, музыка чыкканда дагы өтө көп ойлонот да. Ажатканада, ошондой мусор болгон жерлерде көп ойлонот. Анан элестесеңиз, башка ойду ойлош өтө оңой жолу. Бир аппак лист ойлосок, аппак листтин ордуна бир чекитти коюп койсок, чекиттен баштап ойлонуп келиш керек да. Ошондо башка ойду жоготуп, ошол ойду ойлошту баштайсыз да. Мисалы чоң даракты элестесек, дарактын ортосунда бир кичинекей алма турат, алманын ортосунда бир курт ошол чекитти жеп койгон алманы. Ошол тешиктен ойлоп, кийин даракты элестетсек, ошондо ошол ойдун ичине кирип кетебиз да. Демекки ошол бир чекиттен баштасак ойду, башка ойду ойлоп калабыз да. Башка ойду ойлош оңой, бир ойдон башка ойдун этабына өтүш оңой да негизи. Болгону ошого кичине ойлонуш керек. Музыка чыкканда эмнеге музыка укпагыла дейт? Себеби музыка дагы ойду алып кете берет да. Миллионер болуп, богатый болуп, охранасы 10 20 пескоблокто 6 бияка 6 бияка тизип алган качок болуп калат өзүнчө. Музыка чыкканда ошондой элестер пайда болот эсинде. Өтө качок болуп кетет, өтө красавчик болуп кетет, кыздар жанында, машиналар жанында, үйлөр особняк, башка жашоого кирип кетет да, музыка алып кирип кетет ошол жашоого. Неге? Мына себеби. Ойду дагы алдап коет да музыка. Ошондуктан музыка укпагыла деген ошондон. Урматтуу мекендештерим. Биринчи, экинчи жол деп көбү сактайт. Мисалы бир жол турган болсо, биринчи, экинчи жол деп туруп, экинчи жол деп туруп ошол жолго кирип кетет. Жок, андай ойлор туура эмес. Андай ойлордон арылыш керек, урматтуу мекендештерим.